Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул сиздерге салам айтуу менен бирге бизде азыр ушул Тоо кендеги жагдайлар боюнча Кыргызстандагы, анын ичинен Нарын областындагы жагдайлар боюнча кичине маалымат берип коеюн деп чечтим. Себеби мага телефон менен дагы, каттар менен дагы ушул жагдайдагы суроолор келип атат да. Биз Эгистор Девелопинг деген компания бул ушул Чолтон Сары жайлоосунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп келеле. Бул 14-жылы бул компания ушул конкурска катышып, конкурстун негизинде ушул Чолтон Сары кен байлыгын утуп алган. Бул жерде инвестор Кытайдан, ошондон бери чалгындоо иштерин жүргүзүп келатабыз да. Эми бул жерде биз бир иш айта турган бир жери, биз бул чалгындоо иштерин баштаардан мурда эле бул жергиликтүү элге, ал жерде Миңбулак айыл өкмөтүнө карайт экен. Ошого биз инвесторду көндүрүп, ушул социалдык багыттагы ушул элге керектүү курулуштарды куруп, ошол чалгындоо иши менен чогуу биргеле баштайлы деп сүйлөшүү жүргүзгөн. Анан бул бир топ оор болгон, себеби мыйзамда ал каралган эмес. Мыйзам боюнча ошол кандай кен байлыктар болсо дагы алар ошол өндүрүп, казып, иштете баштагандан кийин гана ошол жана социалдык пакет деп коет, ошолор каралат деп жазылган. Бизде болсо бул кен байлыктын статусу бул ошол баягы алтын ушул жерде болуп калышы мүмкүн деген статустагы алтын эле да. Ошон үчүн ал жерде канча тонна алтын бар, кандай анын курамы бар, канча бир тоннасына канча граммдан чыгат, ал жерде иштетсе болобу болбойбу деген маселенин үстүндө иштеп атабыз да. Анан ушул быйылкы жылы ушул Чолтон Сары жайлоосунда дагы Джонжин Майнинг компания деген Кытайдын компаниясы бар эле. Алар ушул 18-жылдан баштап өздөрүнүн ушу көйгөйлөрү менен аралашып, ошол боюнча ошол элдердин дагы ал компания комбинат курат ал жайлоого. Ошо курган боюнча элдердин макулдугу болбой атканын угуп келатабыз. Ошо менен чогуу эле биздин ошол геологиялык чалгындоо иш жүргүзүп аткан компанияларга да тетири таасири тийип атат десем жаңылбайм да. Ошондуктан мен жанагы айткан сөзүмдү улап, бир жабык Миңбулак айылына жабык бир спорт жайын куруп бердик эле. Ал эми курулушчулар тарабынан начар курулуп калган экен. Биз аны акчасын берип эле айыл өкмөткө жана депутаттардын өтүнүчү менен 14-15-жылдардагы өздөрү куруп алуу жагы менен макулдашканбыз. Алар куруп келатат. Анан өткөн жылы дагы ушул кемчиликтер көп болуп калды тигипу дегенден дагы ошол айыл өкмөт жана ошол кездеги депутаттардын кайрылуусу менен биз дагы кошумча миллион сомдун айланасында каражат бөлгөнбүз. Бирок ушул убакка чейин ал негедир ушул пайдаланууга бериле элек деген дооматтар бизге келип атат. Анан эми экинчиси болсо, бул ошол экинчи айылы бар, Миңбулак айыл өкмөтүнүн ал жерге ушул чакан тиги футбол аянтчасын куруп, 15-жылы, 16-жылы ал жерде баарыбыз футбол ойноп, ачылуу жасап, ошол жерде бир спортко кызыгып жүргөн жигит бар экен. Ошонун наамын беришип, абдан жакшы кубаныч менен иштер болгон. Эми андан бери 5-6 жыл өтүптүр. Бул чакан футболдук аянттын өзүнүн мөөнөтү 5-6 жыл экен проект боюнча. Андан кийин кайра капиталдык оңдоолорду жүргүзүп туруш керек экен. Андан кийин Кара Кызыр айылына ошол эле айыл өкмөт ал жердеги тургундардын суранычы менен бир бүтпөй калган мечит бар экен, ошону бүткөрүп бердик эле. Дагы ошол жанагы красный эме деп коет экен, линия ошого туш келип калды деп, дагы пайдаланууга берилбей калган. Анын баарын тегем өкмөт ошондой эле жергиликтүү башка ушу бийликтер ошону өздөрү чечип, ал ошо кызыл линиядан чыгарабыз, андай мындай деген
макулдашуулар болду эле. Бирок ушул күнгө чейин мындайча алганда ушул 2 объект ошол бүтпөй келе жаткан болуп атат да. Анан эми ал жерде эл дагы ушундайды көп мага чалуулар болуп атат. Катта келди айыл өкмөтү, ошондой эле тиги жергиликтүү депутаттардын атынан жаңы шайланган ушулар жөнүндө. Анан баарына тең эми учурунда өзүнө кат даярдап кетирип атабыз, бирок жалпы эл уксун деген ушундай өтүнүч менен кайрылып отурабыз. Андан сырткары ушу мектепке жардам бердик, өзүнчө тамак ашына деп. Ошондой эле ушул 14-жылдан бери иштеп келаткан жерге бүт жергиликтүү адамдарды жумушка тарттык. Эч кандай ал жерде Кытай жаран иштебейт. Мен бул кытайлык инвесторлор менен сүйлөшкөндө ушундай бир жигитчилик келишим түзүп, жалаң жергиликтүү кишилерди же болбосо кыргызстандык адистерди иштетүү боюнча сүйлөшүп алган ыкмабыз бар. Ошон үчүн Кытайдан ал жерде эч ким келбейт деген түшүнүгүбүз бар, келишимибиз бар. Келсе, адистер келет да кайра кетет. Ушундай келишим түзүп койгон. Ошон үчүн ал жерде жалаң жергиликтүү балдар, жергиликтүү компаниялар иш жүргүзүп келатат. Эми азыр бул быйылкы жылы ортолоп калды. Ортолоп десем да болбойт, ушул жумуш аяктап калды. Быйыл ушул ГКЗ деп коет, Государственный комитет по запасам, ошо кое турган жыл лицензиялык макулдук боюнча. Быйыл койсок, ошол жана мен башында айткан канча тонна алтындын кору бар, кандай өлчөмү бар дегендердин баары такталат. Бул өзү Кыргызстан үчүн дагы жакшы нерсе болуп калып атат да. Андан ары ал иштетилеби, же болбосо дагы эмне болот, ал келечектин иши. Бирок биздин негизги планыбызда Орловкада бизде фабрика бар, ошол тоокендерди байытуучу фабрика. Ошол жерге ал мурданы ташып келип фабрикада иштетүү планыбыз мурда эле кабыл алган. Ошол пландын үстүндө эле ойлонуп иштеп жүрөбүз. Ал жерден открытый кылбай, ошол эски ушул казылып калган штольный деп коет, ошолордон эгерде алтын чыгып жакшы болуп калса, ошолордон жер астынан казып алууну жүргүзөбүз деген макулдашуу Кытай тарабы менен толук күчүндө турат. Ошон үчүн бул жерде андай мындай чагымчылар чыгып, мыйзам иштеп атыптыр, андай мындай эми мыйзамдуу жок иштей бергенге ушинтебизби деген чыгып атат. Эми анын баары тең мыйзамдуу иш башталардан мурда, 1 ай мурда акимге кат жолдогонбуз. Анан жергиликтүү милициялар менен кабарлашып турабыз. Айыл өкмөткө билдирилген. Эми ушунун баары тең бир ушул чагымчылардын ишине көп берилбей, азыр эми өлкөдө жакында алдыда дагы мына парламентке шайлоо келип атат. Ушулардын баарын эске алып, элдер түшүнүктүүлүк менен ушу мамиле кылат деген ойдобуз. Эми ал жерде эми анча-мынча кемчилдик болбой койбойт. Иш жүргөн жерде кемчилдик болот экен. Ошон үчүн ал кемчилдиктерди, жана суроолор берилип аткан жерде кемчилдиктерди айтылып атат. Алардын баарын биз жакындан колго алып чечкенге болот. Эми майда чүйдө арзыбаган кемчилдиктер экен. Мүмкүн бир жерге дагы бир суу чыгарабызбы же дагы бирдеме кылабызбы деген иштер азын олок майда чүйдөсү ковидке ошого байланыштуу бүтпөй ишке аткарыла элек. Ошолорду эми мына 2 жылдан бери ковид болсо да эми Кытай инвесторлорун макулдатып ошол жерде иш жүргүзүп келатабыз. Эми биз ошол дагы алдыда боло турган иштерди ошол жаңы шайланган өкмөт, ошондой эле айыл депутаттары менен макулдашуу ишке алып барабыз деген биздин келечекте оюбуз бар. Ошон үчүн сабырдуулук менен азыркы стабилдүүлүктү сактап, жаңы ушул иштеп аткан бийликке кол кабыш кылып, ушул жагдайды бир эске алып коюшун баягы өтүнүч катары ушул кайрылып кетет элем да.